Men Эхо Монастырга чыкчумун билесиңер, билге телевизорга. 5 жыл чыктым. Анан элдер угуп атабы жокпу билбейм деле, анан чыкпай койдум. Пайдасы жок окшойт. Ким укпайт окшойт буну, ким угат деп. Анан шайлоо комиссиясынын төрагасы азыр Чүйдүн губернатору атасы өлүп калды, Ысык атада. Ысык атага бардым. Чыкырды Акылбек Жапар ортого түшүп, кой ушунда чоң киши экен, жаназа окуп бериңиз деп, анан эми биз молдо деген иштен түшсөк деле, молдон түшпөйбүз. Биз деген ушундай, өмүр бою молдо боло беребиз да. Муфтий болосуң, болбойсуңбу, сен молдосуң. Шундай, bizde iş bunday düşpöyt bizdечи. Президентте түшүп кетип ката токтопа биз токтобойт биздики. Кечке жаназа окуйсуң, анан өзүң окулуп мен кетесиң ага чейин жүрө бересиң молдо болуп. Анан бардым. Анан барсак бир үйгө киргизишти. Киргизсем бардар турат Ысык атада. Айтып калды, таксыр дейт. Биз дейт арак сатып, спирт сатып иштейт элек. Бүт Кыргызстанга кирген спирттин баарын биз алып келебиз, достор иштейбиз дейт. Анан жумасына бир жолу вечер кылабыз дейт. Эркек айыл аралашып отурабыз, анан вечер башталганда сиздин сабак башталат дейт да. Анан бирөө айтты, мына молдо жаңы келиптир, сүйлөсө артисттин кереги жок экен, кечке эле күлүп отура бересиң, давай ушуну көрөбүз деп, арак ичебиз, вечер дискотека сиздин сабак коюп коебуз дейт да. Уга беребиз дейт. Шарият угуш үчүн эмес дейт. Жакшы нерсе айтып кетти, күлдүрөт дейт. Бизде артисттер деле күлдүрө албай калды, маани жок болуп калды. Жөн эле бир нерсе туурай берет да. Анан алардан көрө жакшы күлдүрөсүз дейт. Анан ошону көрүп аттык дейт. Дагы эмне сүйлөп берет деп коркуп отурам. Анан ошентип бир жарым жыл болгондо дейт, биз өзүбүздүн отурган жерде арак болбой калды дейт, арак ичпей калдык дейт. 1 жыл болгондо дейт, биз арак сатпай калып, бардыгыбыз сагар сатканга өтүп кеттик дейт. 1,5 жыл болгондо эркек айыл бөлөк отурдук, 2 жыл болгондо баарыбыз намазга түштүк, кантип түшкөндү билбейбиз дейт. Толук жума сайын телевизор көрүп отуруп дейт. Ушундай рахат алдым, ушундай сүйүндүм. Кой Эхо Монастырды көрүп, 2 жыл ушундай болуптур, бир жамаат. Пайда көрүп атты деп кайра келсем, Эхо Монастыр ишке албайт эми. Сен кетип калгансың жок деп. Өзү мага тыйын бербейт. Мен бекерге сүйлөйм, алар да мага бекер орун берет. Анан үйгө козу союп, өзбек ажын ортого, өзбек ажын билесиңер, өзбек ажын дегенди. Ортого салып, Абдушкудур ортого салып алып ажыны. Анан Эхо Монастырдын чоңуна подход кылып, ага жамбаш тартып, анан кайра ошого кирип, анан дагы бир 4 жылдай сүйлөдүм да. Ушундай. Ошон үчүн чогуу отурган болбойт. Досуңдун аялыны аяш десе дүрүспү? Аяш деген сөз, ойнош деген сөз дешет, ушул сөз тартыш дейт. Билбейм. Анда аяш ата болсо кандай ойнош ата болобу? Аяш апачы? Ойнош апабы? Аяш деген сыйлаш деген сөз. Аяш атам деген сөз, өзүм атамы кандай сыйласам, ушул атамы да ошондой сыйлап, аяп, урмат көрсөтөм деген урматтын бир түрү.